Акмактын 3 белгиси бар деп айткан экен Hazreti Ali radhiyallahu. Биринчиси дейт, биринчиси акмактын белгиси бул өзүнүн туура берсем дейт. Аябай чоң маселе бул. Өзүн туура дей берген бул өтө жаман маселе. Анткени себеп акылы бар адам дейт да, акылдуулар угат экен да. Мына сөз өзүнүн бир жерде туура эмес болгон болсо деле бул жерин туура эмес экенин моюн алуу, катасын моюнга алуу. Бул чынныгы ошол адамдын акыл парасатынын бийик деңгээлде экенин билгизет. Акмак болсо менен жок, меники туура турат. Билесиз ба дечи. Болду. Башка сөз жок болот. Ошол себептен экинчи белгиси дейт. Мынекен өзүнүкүнө келгенде өтө катуу талашат экен да. Бирөө өзгөнүкүнө келгенде мынекен иши жок деп басып кеткен. Мындай орусча айтканда моя хата с краю деген бар. Акмактын белгиси ушундай экен, субханалла. Эми үчүнчүсү дейт, мынекен анчын ак кара, жакшы жаман баары бир экен. Мисалы, силер мындай кээ бир айтат го, сен димпиниңди койчу дейт го. Акмактыктын белгиси. Намаз, памаз деди, бүттү. Пуран деди, болду уже. Биякчы акмак экен белгилүү болду уже, бүттү. Аны менен достошпо, аны менен жанында жүрбө, аны менен сапар кылба, андан качып кеткениң жакшыраак, субханалла. Анын сага пайдасынан зыяны көп болуп калат. Жашоо ушундай. Бир жаманга бир жакшы дейт, субханалла. Бир айтайын деген нерсем, мусулман 20 жаштагы бала болсо деле 80 жаштагыдай акылдуу болуш керек. Мусулман канча намаз окуган сайын, мына мисалы канча сабактарды угуп атасыңар, канча сабакка чыгып турабы? Алла жолуна чыккан сайын, кылган сайын эмне болуш керек экен? Акыл өсө берет. Кээ бирлер мисалы мына өзүңөр деле барып бирөөнүн жанына атаңардын же болсо бир туугандын улуу кишинин жанына барып, ассалам алейкум, кандай жакшысызбы? Ушул мечиттен келдик элек, тигине мындай деп, аны эми мындай кылыш керек турбайбы деп айтсалам, болдучу, чалга окшобой дейт турабы? Уже моюнга алып атат да. Анын акылы аныкынан өтүп кеткен деген турабы? Баам парасы өткөн моюнга алды ал. Эмне үчүн алды билесиңерби? Анткени сенин оозуңан улуу сөз чыкты, акылман сөз чыкты, насаат сөз чыкты, пайда бере турган сөз чыкты. Мына. Демек, акмактын оозунан мындай чыкпайт эч качан. Акмактын оозунан мактануу, сөгүнүү, келекелөө, какшыктоо, жанагындай бир биянан чыгып сени мындай бир чымчып кетип, анан эптеп акча таап атсаң ошондон жулуп кетип, мындай айтканда эптеп, мындай айтканда күнүмдүк тамагын жеп, жанагындай бир таз жорлар бар го, четтеп турат го, бир нерсе болсо да баса калайын деп, жатып калсаң эле баса калат да, субханалла. Акмактын ушундайлардан алыс болгон жакшыраак экен. Бир мусулман бир